bölüşөбүз туугандар. Ассаламу алейкум, дагы бир жолу бөлүшөбүз группаларга. Бүгүнкү темабыз туугандар, кечегинде Феликс Кулов мен тааныбаган президентке кириптирди. Анан кирип ошол жерде сүйлөшүп отуруп Конституциянын долбоорун жөнүндө сөз көтөрүптүр Феликс Кулов. Анан сөз көтөрсө мен билбейм, мен аралашкан эмесмин деп Феликс Кулов ишениптир ошол кишиге деген эмес. Бул мен билбейм. Бул киши мынча мошенник. Кантип аралашпайт? Ошол киши айтканын ошо Конституция өзгөртпөй турат. Мен аралашпадым. Кандай аралашпайт? Мен өзүм ак болот. Жок, ак болбойсуң. Ак болбойсуң. Убагы саат келет. Ошо Конституцияны өзгөрткөн үчүн да жооп бересиң. Бул мыйзамсыз. Ким укук берди? Сен таанылбаган президентсиң. Мен тааныбаган президентсиң. Фальсификация менен өттүм. Тебе назначили мындай орустар айтканчы. Ошон үчүн мен дагы кайрылып кеттим. Кыргыз элиме алданбайлы туугандар. Мына кара, Феликс Куловду алдап чыгып атат. Же Феликс Кулов алданганга өзү да ишенди окшойт ошогочу. Ошол бизде ушу генералдар өзү мындай. Кичине мындай генералдар болбоду дейчи. Мен Феликс Куловго кайрылатам. Сиз ишендиңиз ошо айткан сөзүнө? Мен билбейм, мен ишенген жокмун. Мен аралашпадым дегенде ишенген жерим жок. Талант Мамутов кирип, анан берки ошо Конституция долбоор боюнча комитеттин төрагасы экөө кириптир. Ким деген бир киши жүрөт, мен тааныбайт экенмин. Туугандар, бул жерде Конституциянын иштейм деген адам бул Конституцияга карабайт туугандар. Конституцияга карабайт туугандар. Иштейм деген адам Конституцияга карабайт. Келгенине, бийликке келгенине президент болгону 2 ай болду. Бийликти басып алган 6 ай болду. Эмне жарытты? Мен билбейм. Бир кылган иши барбы? Жок. Ага алданып отурат. Алданып жүрө берели. Канча алданам? Айткылачы туугандар. Мен билбейм. Мен мына бул кечеги парламентте долбоорду кабыл алып беришти. Канча 80 депутаттайбыз, 90 депутаттайбыз. Булар эмне? Булар чимкирек эмеселер геморрой болуп калды, депутаттар ачык эле айтайын. Геморройдун да хужусы болуп калды окшойт. Бул долбоорду кабыл алган жаңы парламент келгенде алса болот болчу. Ошондо талкуулоо жүрүш керек болчу. Булар биринчи чтение, экинчи чтение деп туруп, бирөө чыгарып талкуулоду. Зорлуктар. Бул Конституцияны биз жокко чыгарабыз. Кийин бул садырава, бул түшүнбөйт садыравачы. Кийинки последствиясы орустар айтканда акы. Бул үчүн ошо Конституция боюнча ушу кылган бийликти басып алган үчүн бир күн болсо бир күн жооп бересиң. Садыр Нуркожоевич, жооп бересиң. Түшүнүп атасың? Жооп бересиң. Эмне болду мына Атамбаев 2016-жылы Конституцияны өзгөрүш киргизди. Азыр каякта? Бул каякта жүрөт? Түрмөдө. Же сиз да сагынып калдыңыз түрмөнү? Сагынсаңыз айтың, тез эле жеткизип коебуз түрмөгөчү кайтачы. Сагынып калган окшойт по-моему. Мен ушу дагы кайрылып кетем. Мына мен тааныбаган президентке Садыр Абага. Баягы этеңизди жерге тиеликте көтөрүң дагы колуңуздан келбегенде кыргыз элин кыйнабаң. Кыйнабаң кыргыз элинчи. Мына продукта кымбат экен. 1 литр май 150 сом экен. Bir kap un 1900, 1800, 2000 сомго чейин туугандар. Бензин көтөрүлүп турганда. Айлык ошол 7000, 8000 боюнча турат. Сиз ушул Конституцияны өзгөртпөй, ошол экономиканы менен заниматься этпейсизби одан көрө? Экономиканы билесизби жок дегенде? Эмне экенин экономиканы билесизби жок дегенде? Элдер кыйналып бүттү. Бишкек, Москва 50 миң жол кире. Москва, Бишкек 12 миң, 15 миң. Кандай түшүнсө болот?
же насыщенный болуп теннистен бассейнден колуңуз бошобой атат окшойт по-моему. Мен дагы айтып кетем, бүгүн туугандар дагы бүгүн баягы Душка деген брат бар, Торобеков деген бүгүн чыгып түрмөдөн келип депутат бүгүн шайлады окшойт, ол да шайлады, по-моему. Ол братка убагында ол Душка брат камалган, билесиңер да неден камалган. Ол Душка брат баягы Челюс деген брат алтын акабыз бар. Ошо Ташиев менен Садыр Нуркожоевичти тарткан да. Тартканда ушу кармап берип койгон. Ошон үчүн камалып турган. Мен азыр айтып атам, молодец братан. Ошону жакшы кылган экенсиң. Бунусун да тарта турмуз. Мага кармап бериңер, мен тартып коеюн булардычы. Туугандар, ошон үчүн бөлүшөбүз дагы. Экономиканы карасын, талап кылалы. Бул конституцияны мен кыргыз элин чакырып кетем. Бул жерде конституциянын өзгөртүүнүн кереги жок туугандар. Кандай конституция болсун, иштелбеген адам 10 жолу конституция өзгөртсө дагы иште албайт туугандар. Мына көрүп атпайбы, 6 айдан эмне кылды? Эчтеке кылган жок туугандар. Бул келди, Садыровага келди, эмне болду? Продукттар кымбаттады, эл кыйналды, мошенниктер көбөйдү. Ошондо түрмөдөн зектер чыкты. Ана дагы эмнеден? Бул кишини мен чакырып кетет элем. Бул киши кукла. Раймиллион, Кыргыз Коля, вор. Мен вор катарында тааныбайм го, просто айтып атам. Булар бир команда. Ташиев, Садырова, ошолор баардыгы бир команда. Баягы элди камап, ошо Төрөкуловду камаганда деле Душкан. Бул деле сценарий болчу. 2 ай камап кайта чыгарып коюшту. Булардын сценариясы өтө баягы элди алдап атат да туугандар. Канчага чейин алданабыз туугандар. Алданып жүрө беребизби? Кана ошол 120 депутаттын ичинен бир 85-и 90-ы колдоп берипти жаңы долбоордун конституцияны өтүшү үчүн. Булар конституциянын атамгасын билишпейт. Мен түшүнөм булар. Ол көп депутаттардын баардыгы ошо Атамбаевди түрмөгө тыккан ошо депутаттар, Жээнбековди бийликке алып келген ошо депутаттар, Жээнбековди отставкага кеткен ошо депутаттар, Садыр Нуркожоевичти премьер-министр кылып шайлап берген ошо депутаттар. Бул депутаттар адам болбойт булар. Булар адам болбойт. Булар мыйзамсыз. 28-ден кийин биягы, октябрдын биягы уже мыйзамсыз болгон. Убагы сааты келет, ушулдан биягын айлык албайт деп иштейт деп жүрбөдү. Айлык алып атат туугандар. Биз буларды эмне кыла алат? Бир гана буларды жоопкерчиликке тартыш керек. Коллективный жоопкерчиликке кийин тартканга, ошол бир канча жыл иштесе, ошол айлыктарын кайтарып, мамлекет кайтарганга мүмкүнчүлүк болот туугандар. Ошон үчүн мен азыр ушу депутаттарга кайрылып кетем, ошо Чимкент депутаттарга кайрылып кетем. Убагы саат келет, жооп бересиңер. Садырова да жооп берет, Ташиев да жооп берет, ошол эле Талант Мамытов да жооп берет. Мен сиздерге айтып кетем, жооп берген күн келет, жакындап калды. Ойлооңуздар, жооп бересиңер, баары жооп бересиңер. Мыйзамсыз басып алган бийликти, мыйзамсыз басып алган элди кыйнабай, интрига кылбай, конституцияны өткөзөм дебей, конституцион жок, конституцияны ошо боюнча коюш керек. Конституцияда сөз жок. Иштейм деген адам любой конституцияда иштейт. Просто ого деңгээли жетпейт бул кишининчи. Деңгээл керек да, акыл, эмне керек кичинечи, насыщенный бассейнге түшүп там, тенниске убакыт болбой атат. Иштеш керек. Эмне керек ошогочу. Ошон үчүн мен айтып кетем, Феликс Кулов агабызга да айтып кетем. Феликс Кулов, мен кыргызча түшүнөм экен, ал Феликс Кулов. Мен орусча айтып кетем. Уважаемый, баягы генерал болсо дагы, бывший генерал, премьер-министр болуп жүрдү. Тоже бывший зэк, мындай айтканда, ол Феликс Кулов дагы. Уважаемый Феликс Кулов, вы поверили этому человеку, что он не знает, что там творится? Я не знаю. Если вы поверили, у меня слов нет. Потому что вы знаете, что Садыр Нуркожоевич это и настоящий мошенник. Вы зная, говорите, вот, перед людьми говорит, он не знает. Это неправда, вы не ту информацию даете. Он знает все, он хорошо знает. Он из этого первый, кто вот, хотел выдвинуть вот эту конституцию, он первый начал. Он в курсе, все в курсе он.
Он сидит и в Фейсбуке, он везде сидит. Вот этот Садыр Нуркожоевич, он везде сидит. Вот я вам объяснил на русском, но я сейчас буду переходить на кыргызскую. Туғандар, бұл Садыр Нуркожоевичке ишенген адам арам өлөт да, ачык айтайынчы. Бұл мошенникке ишенбегиле туғандар. Мен мына ачык айтайынчы, мында алдар көсө киши экен. Мен бұл кишиге ишенбей калдым, себеби бұл киши убагында ошол эле кумтөр боюнча көтөрүп чыгып, ошол кумтөр боюнча камалып, ошол боюнча таанымал болгон да тугандар. Анан келгенден кумтөрдү алтын калбай калды. Анан бул киши түрмөдө отурганда, 2017-жылы отурганда мойнун кесип чыккан, эсиңиздерде бар турабы? Самат суицид менен займат эткен. Ошол киши ошол маалда көбү азыркы тарапташтар айтып атат. Бұл киши ошо түрмөдө отуруп мойнун кесип суицид менен займаткан, азыркы тарапташтар айтып атат, буну бирөө кылган деп. Кылса ошого иш козгобой, мына президенттикке келди. Мына президенттикке келип отурат. Иш козгосун, ким кылган ошол нерсени? Анан ошол 2017-жылы бунун түрмөгө ГКМБ кармап алып кеткенде тарапташтарын уруп, бала чакасын уруп, милициялар кууп жүргүрган. Ошолорго да иш козгосун. Неге ошолорго иш козгобойт? Неге Райым миллион ККМБга алып келип туруп больничныйга чыгарып жатат? Неге Коля Кыргыз домашний арестке чыгып кетип атат? Ошолорго өзүңүздөр суроо берип көрдүңүздөрбү туугандар? Бул спектакль да, сценарий туугандар. Мына аны түшүнүшүбүз керек. Бул спектакльге ишенген адам марам өлөт туугандар. Мен дагы чакырып кетем, азыркы бийлик, таанылган бийликке, мыйзамсыз бийликке дагы чакырып кетем. Кыргыз, силердин конституцияларды азыр эл ойлоп турган акыбалда эмес туугандар. Силердин конституцияларды кое тургула, кыргыздын азыр курсагы ач, жей турган нанга пулу жок болуп, акчасы жок болуп туугандар. Ошон үчүн мен дагы бир жолу айтып талап кылалы туугандар. Талап кылып, ошол продукттардын кымбаттаганын билип, ошону чүйүш керек туугандар. Ошо кыргыз эли кыйналбаш керек. Конституцияны коюп туралы туугандар. Биз эртең талап кылалы. Конституцияны 11 апрелде өтө турган жергиликтүү шайлоодо киргизип атат. Ошону жокко чыгаралы дагы. Конституцияны тандабайлы. Конституция ошол эски конституция боюнча 6 жыл эле президенттик мөөнөттө отура турган эле ошо конституция боюнча кете бериш керек туугандар. Азыркы конституция кабыл ала турган болсок туугандар, бул туңгуюкка кирип туңгуюктан чыга албай калабыз. Вообще туңгуюктан чыга албай калабыз. Мен дагы чакырып кетем, кыргыз элин алданбайлы туугандар. Биз силер ишенген адам ал мошенник, алдар көсө, мындай айткандачы туугандар. Ар бир сөздү экинчи сөз алдап, элди алдап атат туугандар. 100 жыл берсек дагы бул киши иште албайт туугандар. Мээсинде көк, мээсинде бир нерсе болуш керек туугандар. Мээсинде иштеки жок, пустой мээс. Только интрига менен, мошенничество менен, популизм сөздөр менен эле баягы эмне деп коет, өзүнүн ошо баягы фейктери менен өзүнүн максаты эле жүрөт туугандар. А самом деле он мындай мен айткандай киши да билбейм, короче. Саламатта калыңыздар. Дагы эфирге кирем туугандар. Биз талап кылалы. Продукциялар, азык-түлүктөр түшүш керек. Айлык маанайлар көтөрүш керек. Экономиканы ойлосун. Конституцияны кое туралы, конституцияны кийин деле 1-2 жылдан кийин деле киргизсек болот. Конституция боюнча иштейм деген адам бир айда сурап, бир айда результатын көрсөтмөктү. Иште албаган үчүн иште экенин көрсөтө албай жүрөт. Ошо менин өзүм жеке оюм туугандар. Саламатта болуңуздар, сиздер менен мен Бекиев Эмир Маликович. Коркпоңуздар туугандар. Бир башка бир өлүм дейт. Бул мошенниктерден мен корккон эмесмин, коркпойм дагы. Кимиси болсо деле айтып коеюн. Ошо.